Ар дайым сиздерге витаминдерге бай, ден соолукка пайдалуу тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Нар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы кыз бурактоонун эки солисткасы, белгилүү ырчы айым, азыркы учурда жеке ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Гүлнара Калдарова жекебиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүн сиз кандай тамак жасайт экенсиз деп атайын чыгармачыл жамаатыбыз менен үйүңүзгө келип отурабыз. Жалпы телекөрүүчүлөргө кайсыл тамактын же болбосо кайсыл салаттын жасалуу жолун көрсөтүп бересиз? Мына азыр күн да жылып калды, ошого байланыштуу мен мындай оор салат жасагым келген жок. Жеңил, азыркы учурда мына жаз келип калган учурда өзүңүздөр билесиздер, аябай мына жер жемиштердин чыккан мезгили, анан майонези жок эле, ушундай жеңилирээк салатты тандап алдым. Бышыкчылыктын ошо анан бул салаттын атын мен чыгыш салаты деп атадым өзүм. Бул салатка керектелүүчү азыктарды айтып кетсем, помидор кошулат, бадыран кошулат, анан албетте уйдун сулпети кайнатылган, сыр кошулат, албетте көкчөптөр менен кооздойбуз. Сарымсак 2 бөлүк, 2 бөлүк сарымсак, анан жашыл нокот, соевый соус, сыр кошулат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир эт эсиңиздерге сала кетебиз. Керектелүүчү азыктарды жазып алсаңыздар болот. Бадыран бул жерде, жана ошондой эле помидор, анан жашыл нокот экен, жана ошондой эле уйдун сулпети, сууга бышырылган экен. Көкчөптөр укропду колдонобуз, жана ошондой эле сарымсак 2 дана, 2 бөлүкчө, сыр, ал эми соус үчүн биз соевый соус тандап алдык. Анда салат жасоону баштайбыз. Кантип кесиш керек? Бул салатты узун турайбыз, майда. Бардыгын эле ушундай чарчы формасында турайбыз. Анда мен эттен баштайын, Макул. Гүлнара эже, бул чыгыш салатын жасоонун кайсы жактан үйрөнгөнсүз? Мен көбүнчө эле бардык эле нерселерди интернеттерден көрөм, анан өзүмө жаккан салаттарды көрүп, анан ошол точно ошондой кылып жасабай, анан өзүм бирдемелерди кошуп, кичине өзгөртүп деле кое берем да, өзүмө жаккандай кылыпчы. Анан ушул салатты мен интернеттен көрүп, анан дагы өзүм дагы эмне коштум, бир аз өзгөртүп койдум да эмесин, ингредиенттерин. Албетте ар бир кожойкенин өзүнүн кандай десек, ашканада өзүнүн рецепттери болот эмеспи? Анан мен ушул десерт жасаганда, коктейльдерди да ушул көбүнчө интернет булактарынан карап, тандап, анан өзүм каалагандай кылып деле башка нерселерди кошуп деле өзгөртүп жасай берем. Бул баягы адамдын өзүнүн фантазиясына, анан табитине карата болот го, анан ошол кандай тамак жасабайын, өзүмө жаккандай кылып өзгөртүп сала берем да. Албетте ашканада иштөө же болбосо тамак бышыруудагы адамдан өзүнчө фантазияны жана ошондой эле чыгармачылыкты алып калат эмеспи? Ашканада көп эле болосузбу? Көп болом. Эми аял заты болгондон кийин албетте ашкана көп убакыт биздики ашканада өтөт да. Тамак жасайсың. Жолдошуңа дайыма көбүнчө ашканада көп болосуң дейм, аял киши. Көп убакытты биз ашканада өткөрөбүз. Көбүнесе кайсы тамактарды көп жасайсыз? Кайсыл эми өзүбүздүн улуттук ашкананы биринчи дайыма албетте конок келбесин, кандай келбесин, албетте биздин өзүбүздүн сый тамактарды жасайбыз да. Беш бармак, аш, дымдама, ушундай. Анан андан сырткары мен жолдошум көбүнчө мындай европейский тамактарды да аябай жакшы көрөт да. Көбүрөөк ушундай биз котлеты, дагы башка манты жакшы көрөт. Анан мен өзүм аябай күрүчтү жакшы көрөм. Анан ошо күрүч менен ар түрдүү баягы этти кууруп же бияк ар түрдүү өзүң фантазияң менен деле жасай бересиң го, тушить этип же жарить этип, ошондой тамактар көбүрөөк жагат. Көбүрөөк ушул мен эме салаттарга басым жасайм да. Анан өзүм да баягы эме боюнча гороскоп боюнча
букачар болгондуктан букачар көбүнчө чөп жейт эмеспи. Анан могу жашылчаларга аябай жакынмын да. Ооба, аябай жашылчаны аябай жакшы көрөм. Анан көбүнчө ошол чөп-чар, ушундай жемиш, жер жемиштер көбүрөөк жакынмын. Биздин көрсөтүү өзүңүз жакшы билесиз, көбүн эсе организмге пайдалуу, ден соолукка зыян келтирбеген тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп келет да. Ошол тамактарды жасап жатканда ушул ден соолукка пайдалуубу, витаминдүүлүгү канчалык деп ошолорго да көңүл бурасыз? Албетте көңүл бурам. Мен баягы көбүнчө мырзаларыбыз анча деле көп мындай нерселерди жактырбайт го. Көбүнчө мындай кандай десем, калориясы көп, мындай эти көп, мындай жакшы. Менин жолдошум көбүнчө ушундай тамактарды жакшы көрөт да. А мен болсо көбүрөөк ошо диета жагына көбүрөөк маани берем да, көңүл бурам анан. Өнөзү тамактарга. Ооба. Бул жагына дайыма көңүл бурам. Канча жашыңыздан баштап тамак жасай баштагансыз? Эсиңиздеби? Кайсы Эсимде. Биз үй бүлөдө көп кызбыз да, 6 кыз, 1 угуз. Анан эжелерим, көбүнчө эжелерим жасайт эле да тамактычы. Анан бир убакыт келип мен да чоңоюп тамак жасай турган убакыт келди. Анан апам мезгил келди окшойт. Анан апам бир күн айтты: "Кызым, бир тамак жасачы" деди. Анан бирок эжелерим дайыма көргөндө жасаганда мен өзүм кызыгып карап турчумун да. Бирок жасатпайт болчу. Сен кичинекейсиң, сен тишпе, биз өзү жасайбыз деп көбүнчө мени ушинтип жасатпай койчу да. Анан мен өзүм ушундай калым бар эле, ушу тамак жасасам деп аябай кызыгып. Анан бир күн ошол эжемдер да жок болуп калды окшойт. Анан: "Кызым, сен тамак жасасаң да". Мен ошондо 6 класста ошо биринчи жолу тамак жасагам. Ошондо макарондон бир кой тамак жасагам да. Анан апам аябай тамакты мындай тандап жейт да. Анан көбүнчө ушу жегенде мындай болуп калыптыр, антип калыптыр деп бир аз дайыма кантыктабат эле да эжемдер жасагандачы. Анан мен жасаганда: "Ой, кызым, молодец, азаматсың, аябай даамдуу болуптур тамагың" деп мактап жеди да. Анан ошондо ушунчалык сүйүндүм дагы. Анан ошондо мага дагы апам ушунчалык мындай дем берип койду да. Ошондон кийин анан кийинки тамактарды жасап кеттим. Анан турмушка чыккандан кийин кайсыл тамак жасап бергенсиз? Көбүн эсе сиздин кайын журтуңуз кайсыл тамагыңызды баалайт? Мен турмушка чыкканга мен чоңой ойлоп чыкпадымбы турмушка, ага чейин эле 18 жашта турмушка чыксам го да. Бар жокту билип, көрүп, үйрөнүп калганда чыктым. Кудайга шүгүр, мына үй бүлөлүү болгонумна 11 жылдан өтүп 12 жылга баратат. Кудайга шүгүр. Кандай конок келбесин, кандай тамак жасабайын, кайын журтумдагы коноктор дагы дайыма ыраазы болуп, тамшанып, жасаган тамактарымды мындай мактап жеп кетет да, ошол мени кубандырат. Эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, Гүлнаржы. Азыркы учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар, көрөрмандарыңыз кандай ырларды күтөт жакынкы арада? Кудай буйруса, азыр бир жаңы ырлар жазылды. Ушул Нуркан Кочуман эженин сөзүнө жазылган "Бак тиледим теңирден" деген ошол ырдын клиби тартылып бүттү, кудай буйруса. Ошол акыркы клипим кудай буйруса жакынкы арада элиме тартуулайт. Анан андан сырткары да "Жан балам" деген ыр жазылды. Бул сөзү Жупар Айсабаевага тандык. Ошол дайым заказ менен жазылды десем болот. Андан сырткары дагы кудай буйруса азыркы учурда Жамал экөөбүз да көбүрөөк иштешип жатабыз. Дуэттерибиз дагы бар. Жаңылыктар көп, жакшы. Жакынкы арада концерт берейин деген ойуңуз барбы? Кудай буйруса быйылкы жылы ошол күз айларында Ош Кергесинде Жамал экөөбүз бир жакшы концерт берели деп пландап атабыз. Азыр ошонун үстүндө чуркап жүргөн учурубуз.
салатка керектелүүчү баардык азыктарды туурап алдык. Эми могу сарымсакты ошол теркадан өткөрүп салалы. Жакшы. Бадыраңды да кошуп койсоңбу? Бадыраңды да кошолу. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дагы бир эт эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү биздин наар көрсөтүүсүнүн каарманы белгилүү ырчайым кызбырактуу 12 солисткасы, азыркы учурда жеке ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Гүлнара Калдарова жекебиз өзгөчө чыгыш салатын жасалуу жолун көрсөтүп жаткан учуру. Дагы бир эт эсиңиздерге сала кетсек, бул жерде керектелүүчү азыктар, жашылча жер жемиштер, помидор, бадыраң, жана ошондой эле көкчөптөр, жашыл нокот керектелет. Анан кооздук үчүн сыр, анан соевый соус жана уй эти, сууга кайнатылып бышырылган уй эти кошулат экен. Анда эмесе баары жок даяр болуп калды. Баарын жашыл горохту салып аралаштыралы. Жакшы. Мен сизге салып берейин, Соус үчүн соевый соусту колдонуп жаткан учуру туз бир аз, татымынга жараша бир аз туз кошолу, көп эмес. Себеби дегенде сояда өзү дагы бир аз туз бар да. Эми аралаштыруу керек. Аралаштыралы. Албетте, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы тамак аш рационуңуздарга кошсоңуздар болот. Эң негизгиси бул организмге эң пайдалуу салат десек жаңылышпайбыз. Мына ушундай витаминдүү салат болду. Азыр эми тарелкага салып туруп, анан үстүнөн сыр менен костойбуз да. Жакшы. Биздин салат даяр, ардактуу теле көрүүчүлөр. Азыркы учурда тарелкага салып, үстүн кооздогон койдойбуз. Мынакей биздин чыгыш салатыбыз дагы даяр болуп калды. Бир аз ушул кооздоочу убакыт келди окшойт. Анда эмесе ушул сырды теркадан чыгарып туруп, анан кооздоп коелу. Жакшы. Сыр дагы организмге пайдалуу деп атылат. Негизинен кальций көп экен. Ошондуктан Европа элдери көбүн эсе эртең мененки тамагына сырды сөзсүз түрдө пайдаланышат экен. Негизи сүт азыктары эң пайдалуу, ошондуктан көбүрөөк ушу сүт, сыр, быштак ушуларды рационго көбүрөөк колдонуш керек деп ойлойм да. Гүлнара, жакшынакай салаттын жасалуу жолун көрсөтүп бериңиз жалпы теле көрүүчүлөргө. Келиңиз эми көрүүчүлөргө, көрөрмандарга жакшы маанай каалап, бир чыгармаңыздан бир куплет ырдап берсеңиз. Макул. Эми баягы дайыма ушул өзүм да ашканада тамак жасап атканда ушул ырды көп жакшы ырдап калам да. Анан ушул агайымдын ырлары негизи өзү мага жагат. Ушул жүрөктөн жазылган ырлар деп ойлойм. Бир келип кетчи ош жака деген ырды. Анда эмесе тартуулап коеюн. Саратан күчүп турганда жамгырды чөлдөр күтүшөт. Жаз келип сайраны курганда ак кууну көлдөр күтүшөт. Ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр күтүшөт. Эй, жылмайып жүрөк эргиткен, жанымдан өзүң садагай, күтүүсүз келген бакыттай, бир келип кетчи ош жака, бир келип кетчи, бир келип кетчи, бир келип кетчи ош жака. Барекелде, күнүңүзгө береке. Чыгармачылыгыңызда дайыма ийгиликтер болсун. Дайыма элдин жакшылыгында эле мына ушундай жакшы ырларыңызды тартуулап жүрө бериңиз. Рахмат. Биздин салатыбызда күтүп калдык окшойт, Анда озтуй эле, татып көрөлү. Мага дагы кызык, бул жерде эң сонун организмге пайдалуу азык-түлүктөр кошулган чыгыш салаты. Бисмилла.
өзгөчө салат экен чындыгында. Союй соус кошулганына байланыштуу бир аз ачуураак, бирок организмге аябай жагымдуу салат. Чындыгында эле сахнада мыкты аткаруучу, анан үйдө жакшы кожойке экенсиз. Рахмат. Дайыма ушундай жакшы тамактарды жакындарыңыз үчүн жасап берип жүрүңүз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, баатсак каят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар Даамдуу болсун.